Кыргызстан эгемендикти алгандан бери бир канча жолу Олимпиадага катышты. Ошол олимпиадаларды анализдеп, талдап, анын ичинде эң соңкусу ошол Токиодо өткөн олимпиадада кайсы жеринен мүчүлүштүк кетти, кайсы жеринен тажрыйба жетишпей калды, эмне кылышыбыз керек деп талдап чыктыңыздарбы? Мына Сидней олимпиадасы эң биринчи биз ошол эгемендик алгандан кийинки көп спортсмен катышкан ошондо. Бизден ошондо 4 балбаныбыз катышкан. Бир эле кичинекей эле бир коло медаль болсо деп үмүттөнгөнбүз. Андан бери канча жылдар өттү. Мына мен азыр 6-чы олимпиадага баратам. Андан кийин эле ошол бизди эң сүйүндүргөн эле ошол Пекин олимпиадасы болду. Ал жерде мына Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев, мына жолубуз ачыла баштады. Эми келсе федерациядагы баягы мамлекет жагынан дагы көңүл бурулар. Каржылоо маселеси кыйыныраак болуп турган болчу ошо кезекте. Лондон олимпиадасы жакын эле болдук. Андан кийинки олимпиада уже Рио олимпиадасы. Андан мына Айсулуу Тыныбекова, Арсений Эралиев грек-римс күрөшү боюнча. Мына жакын Арсений Эралиев ошондо коло медалга күрөштү. Өзбек балбанына отуруп койду. Эми ал жерде дагы көп ошо кездерде мындай судейский көп ошибкалар болгон. Но Айсулуу ал кезекте баягы өзүнүн табына келип, мына жаңы эл аралык деңгээлге чыгып аткан кездери болчу. Андан кийинки олимпиада мына баарыбыз сүйүндүргөн ошо Токио олимпиадасы болду. Ошонун негизинде мына 2 күмүш чоң деңгээлге чыккандыгыбыз ушул болду. Андан кийин ошол мына кийинки олимпиадалык цикл 4 жылдык циклда мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жоламан, Акжол, Айсулуу, Айпери, Ирназар Акматалиев деген жакшы балбаныбыз чыкты мына эркин күрөштөн. Андан тышкары мына Бекзат Алмазбек уулу деген мына 57 килограммда жаш балбан. Көп жетишкен 4 жылдын ичинде дүйнөлүк рейтингде биз ошол медалдык зачетто эң кыйын державалардан кийин мына Америка, Кошмо Штат, андан кийин Япониядан кийин эле биз болдук. Алтын медалдын саны боюнча, лицензия боюнча мына 10 мыкты мамлекеттердин арасына кирдик, чоң жетишкендик. Биздин кийинки өсүп келаткан поколениеда мына жаш поколение мына 20 жаш, 23 жаштарда мына дүйнөлүк деңгээлде үмүтүбүз чоң. Муну мен эмне айткым келет, биздин баягы резерв бар да. Мелисага мына эң олуттуу деген Токио олимпиадасындагы мели даярдыкта болобу, же ошо олимпиаданын жүрүшүндөгү кайсы бир чийки жактары, кайсы бир мүчүлүштүктөр же тажрыйбанын аздыгынан болгон бир кемчиликтерди анализдеп, бул жолкусунда ошону жоюуга канчалык аракет кылдыңыздар? Баягы олимпиада деген эми бул 4 жылда бир боло турган спорттун немеси. Мен ойлоп атам, баягы ал жерде аура бөлөкчө өзүнчө, анан деген мындай темный лошадкалар чыгышат. Билинбеген балбандар эле чыгып туруп эле эч жерде баягы лицензияны бир жерден алат дагы келип эле күрөшүп. Олимпиада чемпиондору болгон спортсмендер бар да, учурлар бар. Ошого байланыштуу мен ойлоп атам, кичине мындай. Эми Акжол ошол кезде жакшыраак болчу. Мээрим деле жаш, тиги Айпери деле жаш. Единственный Айсулуу. Ошо мен ойлоп атам, кичине мынча күйүп кетти окшойт деп ойлоп атам да. Баягы все-таки болельщик эл күтүп атат, жер күтүп атат, бар баягы бүт эле алтын күтүп атышат. Ушунун негизинде болду деп ойлойм. Эми азыркы ошол жана өзүң айткандай алдыда көп ошибкалардан карап, ошонун баардыгын карап туруп, анан жанагы медицина жагын дагы усилить эттик. Мамлекет жагынан дагы, федерация жагынан дагы көп көңүлдөр бурулуп, ошо психологдор менен иштешти, диетологдор менен иштештик. То есть баягы бөлөкчө подходдорду жасадык. Азыр ойлоп атам, эми Кудай буйрса деп турабыз. Мына лицензиянын алдында дагы, ошол барарда дагы биз ушундай эле подготовка менен барганбыз. Жанагы өзүң айткандай Токиодо олимпиададан. Бул эми лицензияда эле баягы ошол жанагы 100дөн ашык мамлекеттин арасынан ошол лицензияны утуп алыш дагы бул аябай кыйындыкка турду да биз үчүн. Спорттук медицина демекчи олимпиада өтө маанилүү фактордун бири бул спортчунун тамак ашынан баштап кабыл алган дары дармектерине чейин
курамында допингке байланышкан бир заттар болбошу керек деген көзөмөл абдан катуу жүрөт. Бул бир жагы. Экинчи жагы кайсы бир атаандаштар атайлап туруп көзү мындай эле болсо тамакка кошуп жиберет деген сыяктуу дагы маалыматтар айтылып жүрөт да. Ошондойго жол бербеш үчүн эмне кылдыңыздар? Биз эми бул этаптын баардыгын баягы чынын айтканда өткөнбүз. Ал жактардын баардыгын учитывать эткенбиз. Мен ойлоп атам, эми фармакология боюнча дагы өзүнчө бир программалар түзүлгөн. Мына Бактыгүл Алишева деген 90-жылдардан бери келаткан жалгыз эле врачыбыз бар эле. Андан кийин мына азыр бүгүнкү күндө карасаң, где-то бир 10дон ашык ошол спорттук врачтар даярданып келип, тажрыйбалуу врачтар. Андан сырткары жана массаж, андан сырткары өзүң айткандай жана фармакологиянын бүт ал дүйнө жүзү күн сайын, секунд сайын өзгөрүлүп атпайбы, ошол сыяктуу эле биз дагы ошол кайсы медицинский препарат допингке кирбегенин баардыгын изучать этип. Андан сырткары биздин мына Центральный Азия боюнча допинг контрол бул Казакстанда, Алматада, андан сырткары мына бизде филиалы бар. Алар дагы келип, мына моундай спорттук машыгууларда өзүлөрү түнү менен барып тапшырган. Мына жакында эле ошол главный тренер мага айтып берди. Даже 3 күндө бир келип алып кетишти дейт, жана допинг тесттердин баардыгын. То есть мен ойлоп атам, биз дагы ошол алдын ала карап көрдүк да. Спорттун күйөрмандары, өзгөчө күрөштү жакшы түшүнгөндөр, кыргыз күрөшүнүн бир алтын доору келди деп абдан бийик баасын беришет да. Ошону сактап калуу үчүн, ушул деңгээлге жетүү үчүн эмне кылдыңыздар? Ошонун сыры эмнеде? Баягы союз тарагандан кийин көп тренерлер, мыкты тренерлер, мыкты спортсмендердин баары эрте таштап, баягы поиска жумуш иштөө, жанды багыш керек. Ушуну көп баягы өзүбүздүн биринчиден жанагы тренерский составды кичине анча-мынча жоготуп алдык. Андан сырткары балдарыбыз баягы поколение мындай разрыв болбош керек да. Мына могу поколение күрөшүп атпайбы? Мен жана айтып атпайбы, биздин дагы резервтерибиз бар. Булар менен артынан уже артынан келе атышат балдар. Мындай кээде утуп коюп атышат булардычы. Мына ошондой доор бизде жок болгон да, ошо кездерде ошондой моменттер азыраак болгонун негизинде ошондой болду да. Анан эми ошону биз баягы фундамент куйгандай эле закладывать эттик, чынын айтканда. Мына акырындан жүрүп отур. Анан мунун да бир эң себеби, биз кийинки бир 5-6 жылда көп биз өзүбүздө жанагы эл аралык көп деңгээлдеги чоң турнирлерди өткөзө баштадык. Мына чемпионат Азияны өткөздүк 3 жыл катары менен. Андан сырткары мировой жана рейтинговый турнирди өткөздүк. 40тан ашык мамлекет келип отур. Дүйнөлүк турнирлердин баардыгы. То есть бизге дагы ошол жана эл аралык уюмдагы күрөш уюму дагы бизге мындай чоң ишеним арта баштаганын негизинде биз ушул деңгээлге чыктык деп ойлойм да. Мына кезинде Кыргызстанда күрөшчүлөрдү этибарга албаган өлкөлөр азыр ошондойлордун дөө шаалары Кыргызстан менен эсептешип, кучак жайып мамиле кылып, ушундай бир өзгөрүп калганын айтып келет. Сиз ошол өзгөрүүнү өзүңүз байкадыңызбы? Мурдагы жылы бир эле мына кыз келиндер күрөшү боюнча 9 мамлекеттен келип ушул жерге келип басып. Ал жерде бүт олимпиада чемпиондору, дүйнө чемпион кыздар келип ушул жерде машыгып келди. Андан сырткары мына тиги Южный Кореядан баштап Америка баардыгы мына бүгүнкү күндө аябай көп бизге азыр заявкалар көп түшүп атышат. Мына Ысык көл деген керемет. Бул жерде 1800 метр. Бул спортсменге эң машыга турган ылайыктуу жер да. Дүйнө жүзүндө бир 4 эле ушундай жер бар. Мисалы мына орустардын дагы мына олимпиадага даярдан, канча олимпиадага даярданган мына жанагы олимпийский чемпион Барзаковский жана лёгкий атлетика боюнча. Мына ошолордун баардыгы ушул жерде келип, плавание боюнча, мына азыр бөлөк спорттун дагы бөлөк түрлөрүнөн келе башташты. Жаңы эле сиз көлдүн укмуштуудай бир керемети жөнүндө айттыңыз. Ошол кереметти, ошол потенциалды толугу менен пайдаланып жатабызбы? Круглый год. Бүт дүйнө жүзүнөн келишет. А бул Казакстан тиги Россияны айтпай эле коелу. Бөлөк жактардан да келет. Мына плавание, лёгкая атлетика, бокс, мына биздин борецтер. Мындан сырткары мына ушул кыргыз күрөшмөр. Бул жерде дагы бир спортивный бир чоң машыгуу залдарын курабыз деген үмүттө. Мына биз менен дагы мына биздин тренерлер менен кандай болуш керек машыгуу залдары.
мына консультацияларын берип азыр проектилерин баары по-моему даярдалып атат почта. Мелис ага, сиз өмүрүңүздү, жаштыгыңызды укук коргоо тармагына арнагандагы ишмерсиз. Ошол учурда спорттук ала жүрдүңүз. Олимпиаданы сиз өзүңүз дагы канчалык кыялдандыңыз эле? Бизде да чоң үмүт болгон. Мен өзүм мына 5-класстан баштап машыктык. Эми баягы чоң дүйнөлүк деңгээлдеги результаттарга жетише алган жокпуз, бирок СССРдин чемпиону болдук 2 жолу. Бул дагы аябай чоң деңгээл болчу. Эми ал кезекте 15 союздук республика, ал кезекте аябай конкуренция аябай чоң болчу. Мана менин эле салмагымда бир 10-15 мен деген мыкты деген балуандар болчу. Биз ушундай бир заваруха болчу, сборлорго барчубуз. Ну, каким-то образом не попадали. А жерде аябай көп моменттер бар болчу. Союз убагында чынын айтканда көп деген мыкты жеке эле күрөш эмес, бөлөк спорттун түрлөрү менен дагы кыргыздын кыйын мындай спортсмендери бар болчу. Ошолор дагы мындай кээде неметип калчу да, эми баягы выборочно түшүшү. Особенно муну күрөш аябай союз убагында аябай деңгээл аябай чоң болчу. Ал кезекте мына сборный союза менен составында дүйнөлүк чемпионаттарга барган спортсмендерге только алтын деп эле айтчу. Бронза менен күмүш медаланы даже эсепке алышчу эмес. Мен муну менин айткым келет. Биздин негизи күчтүү мектебибиз бар да. Мына ошонун негизинде ошону биз жандандырдык да. Вот. Себеби эми баягы биз союз убагында көрүп калдык да. Мен мына өзүм өмүр бою эле күрөштө жүрөм. Чынын айтканда, мына иштеп жүргөндө деле күрөштө жүрдүк. Спортту таштаган жокпуз. Баягы күрөш менен мына ушул деңгээлге жеттик да. Жакында эле айтылуу балбан тиги Александр Сансанович Карелин айтпадыбы? Вот, если хочешь быть министром, занимайся борьбой, депчи. Если хочешь быть олимпийским чемпионом, занимайся борьбой, депчи. Ошол сыяктуу да. Өмүр боюң баарды эле күрөш менен, мына иштеп жүргөндө кылмыштуулук менен күрөштүк. Андан мурун эле балдарга жардам берип, колдоо көргөзүп, ушу федерацияда жүрдүк. Вот, мына азыр эми бекер жатканда эмне кыласың? Баягы эле спорт, баягы эле күрөш, кызыктуу. Өзүм да катышып келип атам кээде, мына 2-3 жолу дүйнөлүк чемпионатка жана ардагерлер арасында өзүнүн бир чоң чемпионаттар болот. А жерде дагы бир 60-70тен ашык мамлекет келип катышат да ошол ардагерлер арасында. Мына азыр бизде бул дагы аябай жылдан жылга күч алып атат. Залга жанагы балдар заниматься этип аткан залга ветерандар келип, үлгү көргөзүп, ошолорго мотивация берип күрөшүп турса, анан булар дагы мен келген чемпион болуп келгенден кийин айткан баардыгына. Эми мына силерге бердим, калганын мына силер жасагыла. Кыргызстандагы балбандар башы көрүнүп, төбөсү көрүнүп, абдан таанылгандан кийин акчалуу мамлекеттерден, коңшу мамлекеттерден легионерлик боюнча сунуштар түшүп, мынча берели, мындай шарт түзөлү дегендер болдубу, болсо аларга кандай жооп кайтарылып жатат? Тренерлерге болду. Эми 1-2 мамлекет деле чакырды биздин балон. Бирок бүгүнкү күндө эң жогорку деңгээлде эле өзүбүз мыкты спортсмендерибизди колдоп алып атабыз. Квартира десе квартирасы, машина десе машина. Андан сырткары мындай машык убагында акча каражаттары мына мамлекет жагынан азыр чын айтканда акыркы 5-6 жылда жакшы эле бөлүнүп атат. Убагы менен кетип атат. Андан сырткары мына федерация өзүбүз жардамыбызды алат. Андан сырткары жана алдыда айтып өттүм, патриот багы кыйын биздин өзүбүздүн кыргыз жигиттерибиз колдон буттан алышып эле, алар деле өзүлөрү келип эле жардам берип атышат. Мына айрымдары күрөштүн түрлөрү укмуштуу да өнүктүү, бирок күрөштүн спорттун башка түрлөрү унутта калды, өнүкпөй жатат. Ошону өнүктүрүш керек дейт да. Бул үчүн эмне кылыш керек? Ошол 6-7 спорттун түрүнөн олимпиадалык медаль, дүйнөлүк деңгээлге чыга турган ушул спорттун түрлөрүн биринчилерден мындай өнүктүрүшүбүз керек. Анан артынан калган жана өзүң айткан спорттордун баары да акырынан өсө баштайт. Эмне айткым келет? Мына Иран мамлекетинде. Биздин контакт аябай жакшы да, мен сүйлөшүп турам алар менен, федерациясы менен, балбандар менен сүйлөшүп турабыз. Улар эң биринчи ушул күрөшкө ыктуу, күрөштүн эркин күрөштү биринчи өнүктүрүшкөн.
ошондон жана олимпиадалык дүйнөлүк деңгээлдерге чыгып, анан акырындан бир ошондо айтып берген, бир спортивный чиновник илгери бир 10-15 жыл мурун бир сүйлөшүп, ошол айтып берген, мына биз биринчи дейт, ошол күрөш локомотив болгон дейт бизде. Жылына только ошол мамлекет тарабынан эле бир жылга 150 миллиондон 100 миллион долларга чейин биз ушул күрөштүн өнүгүшүнө мамлекет өзүнчө бюджеттен эле бөлчү дейт. Анан биз ошо күрөштү өнүктүрдүк дейт. Анан штанга, анан бок, анан футбол да кетти да буларда, чын айтканда. Мына бүгүнкү күндө Иран сборный футбол боюнча дагы аябай дүйнө жүзүндө мындай орчундуу орундардын биринде ойноп жүрүшөт да. Ошентип отуруп анан акырындан анан спорттун бөлөк түрлөрүн өттүк дейт, дзюдого өттүк дейт. Ошентип анан мына азыр баардык спорттун баардык түрүндө биз олимпиадада мындай претендент катары көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп айтып берген ошондо. Быйыл мына бир эле өкүнүчтүүсү штангадан жылга барышчу. Жылга любой олимпиадада штангада жакшы результаттарды көрүп келишчү. Мына ошол кроме штанги, мына штангадан бөлөк спорттордо кайсы спорттун түрүнөн биз олимпиадага жолдомо ала турган спорттун түрүнө мына баардыгынан алдык. Чын айтканда, мына борьба, анын ичинен бокс, мына дзюдо, андан сырткары мына плавание аябай жакшы бизде да мына өнүгүп келатат. Лёгкая жеңил атлетика боюнча бизде өзүбүздүн кыргыз балдар жана марафонго чуркаган балдарыбыз бар болчу. Сиднейский олимпиадада, андан кийинки олимпиадаларда ошол жөөгүлүктөрүбүз күчтүү. Мына Сатынкул Жуманазарыбыз агабыз раматтылык бул олимпийский чемпион мындай алып келгенде. Ал жерде көп нюанстар бар. Эмне үчүн бронза болуп калган? Өзү айтып берген ал киши. Кандай болуп, эмне болгонун, кандай утуруп койгонунан бери айтып берген. Уммокпуз дейт. Жөн эле олимпийский чемпион болмок Москваданчы. Ал жерде да көп нюанстар болгон. Ошонун негизинде мен айткым келип атат. Эгерде биз мына спорттон дагы өнүгө тургубуз келсе, мына эми спортивный чиновниктердин баардыгы эле билет болуш керек, федерациялар билишет. Биз ошол кайсы жерден ошого көбүрөөк басым жасасак, анан калган спорттун баардыгын акырындан андан сырткары мен ойлоп атам, мына биздин жетишкендик бул федерация иштеш керек. Майгыздын соңунда эме Париж олимпиадасына жолдомо алган спортчуларга, спорттун чыныгы күйөрмандарына каалоо тилегиңиз? Күйөрмандардын баардыгына чоң ыраазычылык билдирип өтөм. Мына бизди ар дайым колдоп келатышат. Баардык жактан мына соцсеттерде, мындайда көчөдөн жолуксаң дагы, кайсы жерде болбосоң дагы олимпиадада бир жакшы орундарды алып келгиле деген жүрөктөн чыккан үмүттөрүн айтып атышат. Эми биз дагы ошого баягы ишендирип айтып кетем. Балдар баардык күчүн баардыгын жумшайт, мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын жумшайт. Ушул кыргыз элин сүйүндүрүп, желегибизди желбиректири деген балбандарыбызга, баардык ошол олимпиадага катышып аткан спортсмендерибизге чоң ийгиликтерди каалап өтөм. Баардыгынын мүмкүнчүлүктөрү бар. Олимпиадага жолдомо алган спортсмен бул ошол олимпиадада чоң жеңишке жетишем деген үмүттөрү бар. Баягы бизде айтып коет, ковер покажет депчи. Көрөбүз, балдарыбыздын баягы үмүттөрү аябай чоң, сүйүндүрөлү деп ошого даярданып, чоң даярдыктар менен баратабыз. Эми Кудай буйрса, ойлойм, балет этип бериңиздер. Биз болсо эми ал жерде баягы өзүбүздүн күчүбүздүн баардыгын жумшайбыз деп ишендирем.